Урматтуу бир туугандар, ардактуу агайындар, бүгүн биздин сабагыбыз албетте орозонун астында орозого байланыштуу болот. Орозонун шарттары туурасындагы сөз, орозонун шарттары, орозонун парыздары, орозонун рүкүндөрү, орозонун өкүмү жөнүндөгү сөз келгенде, албетте бул баарыбызга түшүнүктүү маселе, бирок ошол эле учурда аны тактап алган бизге кайра жакшыраак. Анткени кээ бир учурда адамдар орозо кармоо парз болбогон адамдар орозо кармап алышат. Ошону менен орозо кармап сооптуу болом деп кайра күнөөкөр болуп калган учурлар дагы бар. Демек мына ошол маселе. Биринчи маселе орозонун рүкүнү дейт. Рүкүн деген түркүк. Түркүк мына ушул мечиттин түркүгүндө, эгерде түркүк болбосо мечиттин шыбы түшүп кеткенде эле ошол орозонун түркүгү бул эмне? Ал-каффу ан казаи шахвати ал-батн вал фарж. Адам эки шахваттан, курсагы менен жыныстык шахватынан сактануу. Тамак жебейт, ичпейт жана жыныстык мамиледе болбойт. Мына ушул маселе, ошол орозонун негизи түркүгү. Демек орозодогу негизги маселе тамак жегенден, тамак ичкенден, суусундук ичкенден жана жыныстык мамиледе болгондон сактануу. Бул эң негизги маселе. Экинчиси орозонун өкүмү кандай десе, эгерде бир адам орозо кармаса, сукутул важиб ан зимматихи ва найлу саваб мин Аллахи таала, мойнундагы милдеттен кутулат. Бардыгыбыздын мойнубузда милдеттерибиз бар. Адам орозону кармоо менен эмне өкүм болот десең, карыздан кутулат. Бир адамдар орозону кармаганда арыктоо үчүн же башка нерсе үчүн де жок, андай эмес. Биринчи мурат максат орозону кармоо, урматтуу бир тууганым, бул эмне? Кудайдын астындагы милдеттен, карыздан кутулуу.